Туугандар, бул видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Момундай спаркты мен биринчи жолу көрүшүм. Даже Кореядагы туугандарыбыз ушу машина менен иштегендер дагы мындай комплектацияны редко кезиктирет. Assalamualaikum. Жалпы катталуучулар, Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Буюрса Бишкек шаарынан туугандар, бул видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Момундай спаркты мен биринчи жолу көрүшүм. Даже Кореядагы туугандарыбыз ушул машина менен иштегендер дагы мындай комплектацияны редко кезиктирет. Буюрса бул чыгарылышыбызда Бишкек шаарынан мына ушул сиздер көрүп турган Chevrolet Spark автоунаасы шашылыш түрдө сатууга коюлуп атат. Мындан кийинки видеобуз буюрса бул жерде Porter'ин дагы сатууга коюлуп атат. Инибиз дыйкан адамдар, эч кандай алып сатмай жайы жок экен. Буну эжекебиз өзү айдап жүрүптүр. Азыр мага баар жогун түшүндүрүп айтып көргөзүп бергенге аракет кылдым. Мен эми сиздерге ушул боюнча машина боюнча жакшылап маалыматты жеткирип коеюн. Күлүштү көрдүңүздөр. Бесключевой доступ бар бул жерде. Азыр машина от алып турат. Сырты боюнча бир дагы сарапина, бир дагы точкасы жок экен. Парктрониги бар, противотуманка бар. Азыр мен тетигине коеюн да сиздерге жакшылап видео обзор тартайын машина боюнча. Бул ичине бир карап коюңуздар туугандар. Ого. Люкту көрдүңүздөр беле ушул Spark'та? Караңыздарчы. Мен сени күттүм ай деген музыканы коюп алып, подлокотникти караңыздар. Тыпыйып сонун экен, Автомат коробка. Так, азыр тетиңде алып чыгайын да сиздерге жакшылап машина боюнча сиздерге видео обзор көргөзүп коеюн эжекебиздин машинесине. Машинени ушундай карап айдаш керек, Так, кеттик анда. Алган сыртынан баштайлы. Анан ички салонду сиздерге видеонун жүрүшүндө жакшылап көргөзүп бергенге аракет кылам. Так, чыгарылган жылы 2016, бир объем автомат коробка. Өңү боюнча, өңүн көрүп турасыздар. Так, сыртында бир дагы точкасы жок, парктроник бар боковойдагы. Бул жерде 16-чы куюлма дискада 195-45. Вообще бир точкасы жок кузовта. Парктрониктер ордунда. Так, задний вид камера бар. Арт жагы боюнча бардык полкалары ордунда бул жерде. Бул жакта ключ бар жок ордунда. Аварийный знак. Даже багаж ачылса күйөт. Видеорегистратор бар экен. Цилиндри мощный иштейт экен. Так. Поворот, повторитель бар. И бесключевой доступ бар. Люкту карап коюңуздар. Так, эми кеттик. Ички состояниясы боюнча бул жерде полный электропакет, электрический күзгү, мындай деревянный черный ставкасы менен Ива коврик бар экен. Мына жерин дагы түшүп чыкканда баягы пут тийип кетет го. Бул жагына дагы баягы материалдан, жумшак материалдан чаптап коюптур. Полике подсвет кылып көрүп атасыздар. Бул жерде фаранын выключатели, полоса кармайт экен, антизанос бар, секрет бар экен, корректировка фара. Так, дистанция кармайт, круиз контроль бар жогу бар экен. Голосовое управление, пробегине 125.839 экен. Сенсорный монитор, кондиционер, климат контроль бар экен даже. Автомат плюс типтроник и подогрев передней сиденья. И видеорегистратор бар. И бул жагы люк. Анан сиденьясы кожаный, бирок электрический эмес экен. Обычный механический эле кожаный сиденья. Сыртынан мондай ак чехол отургузуп коюптур туугандар.
Азыр басындагы мен силерге видеонун жүрүшүндө айтам. Мынакей. Вообще таптаза, сонун. Только айдай турган машина экен да. Хоп, бисмилла. Так, люк иштейт. Көрдүңүздөр. Жакшы, сонун. Видео регистратор турат. Бар жогу иштейт экен. Азыр мотор жагын дагы силерге жакшылап көргөзүп берейин. Так, мотор жагы боюнча туугандар, крыло боюнча. Крылонун болттору буралган эмес. Бампердики буралыптыр, бирок крылодагы кичине буралган окшойт, может. Баягы доставкада чечип алып келген окшойт. Бул жагы дагы буралган эмес, но капоттун крышкасы буралыптыр. Да, машина боюнча, мотор боюнча. Мотору чөткө от алып турат, бирок бир сыйра жууп тазалап коесуздар. Бул жерде аккумулятор дагы чоңдон экен. Сонун. Эжебиз ошол 4 айдан бери айдап жүрөт экен. 4 айдан бери. Оформление 6 айда болуптур. Азыр будан кийинки видео буюрса портер. Машина боюнча информацияны окуп коеюн туугандар. 2016 пробеги оригинал экен. Хэтчбек 5 эшиктүү. Серый металлик, бир объем бензин, автомат плюс типтроник. Алды тарта турган машина, руль сол жагында дейт, состояниясын жазып коюптур, растаможен, оформлен дейт. Без пробега по Кыргызстану дейт, не таксованный дейт, безопасность антиблокировочная система АБС, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости дейт, подушки безопасности, камера задний вид, полный электропакет, сигнализация, кондиционер, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних, задних сидений, обогрев зеркал бар экен, память сидения, память руля, память сидения жок туугандар тилекке каршы бул жерде. Подогрев задних сидения жок, корректировка фара бар, центральный замок бар, большой монитор дейт, кореец дейт, внешний вид. Спойлер, литий диски 16, салон на черном коже дейт, мультимедиа, CD, DVD, MP3, USB. Сода кылсаңыздар сөзсүз түшүп берет. Реальный покупательдер болсо, буюрса эжекебизге чаласыздар. Эжекебиздин номерини же болбосо баласынын номерини коюп коебуз, чалып машинени Бишкек шаарынан по факту көрүп туруп, анан көңүңүздөргө туура келсе алып айдасаңыздар болот. Өзүңүздөр дагы билесиздер кандай машина экенин. Chevrolet Spark, бир объем өтө экономичный. Серый металлик туугандар. Вообще идеальный экен. LED лампа полный. Мына ушундай туугандар, видеонун темасына номерди коюп коебуз, чалып байланышып көрүңүздөр. Ийгилик барыңыздарга.